Мекендештер, соц тармакта аябай талаш талкуу болуп атпайбы? Эме оңай окуу болот депчи, водитель право алганга оңай окуйсуң деп. Анан кээ бирлерине баягы бул узактап атат, кээ бирлерине жакшы деп атат. Бул жерде маселе мындай да, менин оюмча, мейли оңай окусун, мейли укмуш тиги тим эле бир 5 жыл окусун дегендейчи. Бул жерде кеп андан эмес го дейм, кеп бул жерде биздин жолдордон го дейм. Себеби дегенде бизде укмуш профессионал болуп, водитель болуп келип, тим эле 5ке жатка билсең дагы, бул жерде нарушение кылабыз да биздин Кыргызстандын жолунан. Не соответствует да, чын айткандачы. Аябай көп бизде мындай доработка жасай турган толтура бар, знак, могу чийиндер, аябай көп нерсе бар да. Ошонун менин оюмча ошолорду туураласа дейм да. Анан да баягы бизде мондай бир водительский солидарность деп коет го, ошондой да жок биздечи негизи. Экинчи себебичи. Ама билим оңай окуйбу, 3 ай окуйбу, 2 ай окуйбу, ал правила есть, правиланы жаттайсың, болду, ошо менен эле жүрөсүң. Бул жерде адамдын өзүнүн аң сезими, анан жол да, кандай жол курулган. Мен мисалы үчүн Швецияда 2 жыл жашап келдим. 2 жыл рульга отуруп мына айдайын деп атканда аябай коркком да, ушунда жардамчыдан сурап атам. Муяктан айдаламбы десем, сен коркпо, айдап кетесиң бияктан, бат эле үйрөнөсүң. Бирок Кыргызстан келгенде кыйналасың деген да. Мен таң калып, анан аякта жолдор чоң да. Развязкалар укмуш, жазуулар вообще бөтөнчө жазуулар, түшүнбөйсүң, коркуп мен мындай айтканда мандраж болуп, рульга отурдум дагы, айдап кеттим, бат эле өздөштүрүп алдым, чындап эле. 2 жыл бою бир нарушение кылган жокмун. Кыргызстанга келдим, экинчи эле күндө эле мен уже баягы гаи мен тозду да. Кыскасы ошондой мекендештер. Дагы бир кошумча, мен өзүмдүн жеке оюм, могу бизде тыгын көп болуп атпайбы? Жол тыгындарчы. Ошону айрылыш үчүн мондай бир кеңеш да, ошону туурабы, туура эмеспи колдосоңор комментарийге жазгыла, туура эмес болсо тоже жазгыла, оюңарды айткыла. Менин оюм мындай: солго бурулганга, кайсы көчө болбосун, солго бурулганга болбойт, запрет кылып, только оңго. Анан могу бизде односторонний деп метип койбодубу? Только односторонний деп. Ошолордун баарын тең бүт эки тараптуу кылып жасап койсо дейм да. Эки тараптуу кылып, солго поворотту жоюп, только оңго. Ошондо айланып барып эле барасың да бара турган жерге. Ошончо менин оюм бул ошол жол тыгындан бир аз болсо да азайтабы деген оюм бар да, мекендештер. Оюңарды жаза кеткилечи комментарийге.